5 болошунда атыңыз 5ке чыгат экен. Бул артистизмди берет экен. Бул аябай сонун да. Сиз көбүнчө үйдө отурбайсызбы? жо жумуштамын. Атыңыз артистизмди берип, сиз көбүнчө үйдө отурбайсыз, көбүнчө жумушта, көчөнүн жумушун аткарганды жакшы көрөсүз. Үйдө отурсаңыз кыйналып кетесиз. Башкача айтканда, сыртта иш кылган айымсыз, туурабы? Ооба. Точно. Билесизби, муну бир гана иштен чыгарбастан бул атыңыз сизге артистизм дегенде сиз эл алдында сахнада сүйлөй алган. Артист эмес, мисалы эл алдында сахнада дегенде мисалы сетевой компанияда маркетингди түшүндүрүп берүүчү боло аласыз. Анекдотту жакшы айтып бере аласыз, көркөм окууну жакшы айтып бере аласыз, эркин 5 эмес 10 тилде сүйлөй аласыз дегенди берет. Анткени 5 бул масштаб, коммуникация деп коет да. Эгер сиздин атыңызга келе турган болсо артистизм. Мисалы сиз сүйлөгөндө биз сизге көңүл буруп карайбыз. Сиз жөн эле бирдемени айтып атасыз, бирок сиз көңүлдү бурдурасыз да. Анткени ошол жөнөкөй эле сөздү, жөнөкөй эле бир нерсени бир ушундай бир маанилүү бир чоң иш чарадай кылып бересиз. Ошол эле көйгөйдү, ошол эле кайгыны, ошол эле кубанычты, ошол эле юморду сиз жеткирип бере аласыз да. Бул абдан жакшы. Ага кошумча анан ары сиздин туулган күн айларыңыз, сиздин ар жактагы жөндөмдөрүңүзгө жараша кетет. Так сиздин атыңыз сизди жетелеп көбөйтүп турат экен да. Бул аябай жакшы. Анан биз билесиз да, көбөйгөндө жакшыны дагы, жаманды да көбөйтөбүз. Сиз жакшыны көбөйтөбүз. Ооба. Ошондой энергия экен. Дагы кандай сурооңуз бар эле? Атыңыз боюнча эле да, YouTube'да ошондой. Мен эмеңизди көп көрөм да, интернеттен. Азыр телевизордон көрөт элем го сизди, эмеден интернеттен. Азыр голосуңуз вообще жабып атат да мага. Жакын адамдай болупчу. Эмелериңизди көп көрөм да. Жакын кишидей болуп. Датаңызды берип коюңузчу, туулган күнүңүздү, айыңызды толугунан берип койсоңуз. Сонун турбайбы? Бул таланттарды каяка кылып атасыз? Эмне деген таланттар калып атат, Сизде тил бар экен, бул абдан жакшы. Сизде бой көтөрүү жок. Бул аябай жакшы, адекватный. Мисалы, сизди ишке ала турган болсок, биринчи орунда алмакпыз да. Анан чындыгына келгенде өзүңүз анализ жакшы жүргүзөм деп ойлойсуз, бирок моментине өзүңүзгө келгенде анализ жок. Аябай жакшы түшүнүктүүсүз, элдин көңүлүн карайсыз, эң биринчи жагат жакпайт дегенди карайсыз, түшүнүктүү адамсыз да. Максат коюп жашабайсыз. Так сизде башыңызда библиотека жатат, клейген. Линия интеллекта бир гана максат коюу жок экен да, болбосо тил табышуу, даанышмандык, акылмандык сизде турат. Физически күчтүүсүз, күнү түнү дүкүлдөп өгүздөй болуп иштей бересиз да. Завершение бар, баштаган ишти аягына чыгарасыз, өтө күчтүү. Чындыгында сиз мугалим, педагог болушуңуз керек эле. На самом деле, анткени сиздин энергияда ушул турат да. Кандай болгон күндө дагы тилде жатат сиздики. Тилди иштетсеңиз. Миссия кандай анда миссия? Миссия 4 болот да. Миссияңыз 4. Сиздики только эле сүйлөш керек. Сиз азыр көбүрөөк 37-40 жашыңызда түшүнүп калдыңыз, көбүрөөк страдаете. Сиздин кубанычыңыздан дагы кайгыңыз көбүрөөк. Как будто өзүңүздүн ордуңузда эмессиз, как будто өзүңүз жасай турган ишти кылбай жатасыз. Во всем кемчилик, тузу кем. Башта баары сонун. Онлайн сабакка түшүм керек анан да. Сабакка түшүңүз керек. Онлайн өтүңүз, офлайн өтүңүз, ансы сизде болбойт. Эч болбосо, азыр шартка байланыштуу андай мындай десек, көркөм окуңуз. Адабий китептер бар бизде. Өтө сонун мыкты жазуучуларыбыз бар. Өзүңүздүн диалектикаңызга туура келген китепти алып, көркөм окуйсуз. Аудио жаздырыңыз. Аудио жазып өзүңүз окуңуз, жакындарыңызга жибериңиз. Реализация башталат. Өзүңүздүн жасап жаткан ишиңизди кыла бериңиз, но в то же время тилди иштеткенден кийин сизде 5-чи чакраны ачканга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Это горловая чакра. 4 сизде жабылып турат. Анткени сиз өзүңүз муздаксыз. Миссия 4кө келгенде тим более муздак болуп калды. Честно, нечестно, чынчылдык болуш керек дей берип эле муздак жабылып калат. Ошон үчүн азыр сиз көркөм окуган, мисалы биз мынтип атпайбызбы? Баняга бар, бас, медитация кыл деп атпайбызбы? Бул сизге иштебейт. Сизге эң жакшы көркөм окуу. Ал үнүм чыкпай калды, анан ким угуп атат деген керек жок. Жарым саат убактыңызды бөлөсүз да көркөм окуу кыласыз.
Анткени сиз акылыңызда монолог түзө бересиз мээнин ичинде. Ал туура эмес. Аны сыртка чыгарыңыз, монологду сырттан окуңуз. Ошон үчүн силердин энергиялар каякта? Сахнада, сценада, театрда. Түшүндүкпү? Ошол энергия. Азыр сиз театрда эмес, сиз мектептин мугалими эмессиз, онлайн курстарыңыз жок. Значит, эмне кылабыз? Давайте бүгүн голосду ачабыз, горловой чакра менен үн менен иштейбиз. Сиздики бардыгы үндө жатат. Акчаңыз үндө жатат. Түшүнүктүү болуп, жакшы аял болуп жүрөсүз. Жалган сүйлөгөн адамдар жаман көрүнүп. Ал сиздин табиятыңызда да. Түшүндүкпү? Ушул нерселер сиз жөнүндө сүйлөп жатат. Көркөм окуу андай окушуң керек экен да. Аябай сонун. Айгүл, жеке жылыңыз 9 экен. Быйыл ден соолукка жакшы кам көрүңүз, толук чекап өтүңүз. Себеп деген 9 деген жыл бул бир айланпанын жабылышы. Мында ден соолукка карашым керекпи? Ден соолукка караңыз, толугу менен чекап өтүңүз. Ден соолукту жакшылап карап коюңуз, себеп деген бир цикл, бир айланпа жабылат. Ошол айланпа болгон анча-мынча сыркоо дартыңызды алып кетиши керек да. Андан кийинки жылга сизге жаңы айланпа ачылат, биринчи жыл келет. Эгерде бул жылы ден соолукту жакшы карабасаңыз, кийинки айланпада ал күчөшү мүмкүн да. Ошон үчүн быйыл сизде көп эмоция болот. Туруп эле денеңиз аркылуу титиреп, ыйлаңыз келип, же бирөө жагып жакпаса эле бат-бат эмоцияга алдыра бересиз. Бул 9-жылдын таасири. 9-жыл ошондой таасир берет деп эле кабыл алыңыз. Аны көп деле мындай өтө ага басым жасап кереги жок. Анан 9-жылы чекап өтүңүз, ден соолугуңузду жакшы караңыз. Бул жылы эч кандай жаңы иш баштабаңыз. Пландаңыз, план түзөсүз, максатты коесуз. Ойдо жүргөн нерсе ал кыял. Оюңузда жүргөн азыр жазышым керекпи? Ооба, оюңузда жүргөн максат ал кыял, оюңузда эле калып калат. Аны кагаз бетине жазасыз, ал максат. Ар бир пунктка бөлүп чыксаңыз, ал план болот. Быйыл ойлонуп, план түзүп, кыялдана бериңиз. Кийинки жылдан баштап, эгерде жаңы иш баштайм деген пландарыңыз болсо, кийинки жылы пландаңыз, кийинки жылы ачыңыз. Бул жылы ачканга биз сунуштабайбыз, себеп деген бир айланпа жабылат. Жыйынтыктап жыйноочу жыл да азыр. Азыр сизге как раз могу апрель ай экен. Максаттарды азыр жазып коюңуз. Мисалы 2026-жылдын максатын сиз азыр жазасыз. А так сиз жаңы жылда жазып койдуңар да. Гремеңиз уккан эмне 15-апрелге чейин жазыла дегениңизди гремеңиз уккан. Азыр сиз как раз сиздики дагы 4-ай экен. Именно азыр жазат максатты. 2026-жылдын максатын азыр жазып коюңуз. Августта эмне кыласыз, сентябрда эмне кыласыз, ноябрда эмне кыласыз, декабрда. 4-айыңыз экен жазыңыз. Келаткан 5-ай как раз өзүңүздүн дагы немеңиз болуп калат экен, абдан сонун ай. Ал убакта көбөйөт. Бул жакшы. Анан азыр белгилей кеткендей эле ден соолугуңузга сиз оорубайсыз, ден соолугуңуз жакшы. Бирок сөзсүз түрдө бүгүн ден соолук менен алектенишиңиз керек. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Ушул нерсе. Анан жыйынтыктоочу көп жылдан бери бүт элек документтерди иреттеңиз. Бир сыйра карап коюңуз, өзүнүн ордундабы. Көп жыл баштап бир нерсени баштап, оюңузга калтырып койгон иштериңиз болсо дагы бүтүрүңүз. Болот же болбойт деп. Ошондой нерселерди бүтүрүп иреттеп коюңуз. Келаткан жылыңыз 1-жыл. Анан сизди өзүңүз көтөрө турган, сизди энергияны көтөрө турган көркөм окуу үндү чыгарып эме кылыңыз да. Сиз аябай мыкты советниксиз. Сиз премьер-министрсиз. Бирок ошол премьер-министрлик жумушта жасасаңыз, ал такыр башка чувство. Ооба, себептен адилеттүү башкаруучусуз, насаатчысыз. Абдан сонун. Шаткасы болуп коюм. Бардыгы айткан болчу, сен сүйлөсөң биз угабыз, сен эмне десең угабыз деп ошо кыздар балдар айткан эмен. Өзүм отказ кылып койдум эле, убактым жок депчи. Сиз айтканыңыз тууралуу угуп атпайм. Ооба, анткени бар ималат да. Ооба, биз Асоль Молдокматованы угабыз. Билесиз, Анжеликаны угабыз, Салима Балтаеванын үнүн кандай угабыз, Майрамбек Осмоновдун үнүн кандай угабыз. Биз өзүнүн жүзүн эмес, биз анын үнүн угабыз. Ошол үн сизде дагы турат да. Сиз качан сүйлөгөндө биздин дагы кулактарыбыз ошого токтойт. Мен немеге тойлорго чыгып сүйлөгөндө элдин баардыгы тынчып калат да. Дым болуп калат сүйлөгөндө.
Рахмат, Айгүл, ишиңиз ийгилүү, эргелүү болсун, бар болуңуз, Аллах разы болсун. өмүрүңүз узун болсун. Сизге